Учурда Ош областынын талааларында оруп жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Күрүч, пахта, жүгөрү жана беде орулуп жаткан чагы. Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айылынын тургуну Саарахан Абдуллаева үлүш жерине толугу менен жүгөрү эккен. Фермердин айтымында ал буга чейин дарбыз коон өстүрүп келип, бирок акыркы жылдары бакча өсүмдүктөрүнөн пайда таппай калгандыктан дыйкандардын 60% жүгөрү өстүрүүнүнөн алектенип калышканын айтат. 40 сотық жерибиз бар. Жүгөр эккенбиз. 5-6 жылдан бери алган түшүмдү сатпайбыз деле, малга беребиз. Ошон үчүн эле эгебиз. Жүгөрүдөн орточо эсеп менен гектарынан 67-69 центнерден түшүм алынышы керек. Бирок быйыл жүгөрүгө да башка өсүмдүктөрдөй эле зыянкечтердин залалы тийип, түшүмдүүлүгү салыштырмалуу түшүп кеткен. Белги эле суу бир тамандан танкс болду, бир тамандан. Быйыл аба ырайы абдан ысык болду. Ошон үчүнбү же сууну азыраак ичип калганданбы Айтор жүгөрүгө курт түшүп кетти. Дандарын зыянкечтер жеп салып, түшүмдүн 3/1 бөлүгүн жоготтук. Быйыл бир эле жүгөрүгө эмес, пияз, помидор, дарбыздан башкасынын баарына эле курт түшүп кетип, түшүмдүүлүк азайды. Жүгөрү Ош областында быйыл да көп эгилген, бирок жүгөрүнүн баасы арзан болгондуктан дыйкандардын пайдасы өспөй жатат. Мындан улам көпчүлүк фермерлер түшүмдүн баасы кышында көтөрүлүп калышы мүмкүн деген үмүтү менен аны сактап коюшууда. Маккасыны жойдон 6 сомдон алыпты экен депти. Баасы абдан арзан болуп жатат. 6 сомдон 12 сомго чейин алабыз деп келишти. Бул баа менен сатсак чыгымдарды актабай калат. Анткени быйыл мен 2 жолу трактор менен чаптырдым. Мындан тышкары жер салыгы бар, сууга акы төлөш керек. Баарын эсептеп келгенде өзүн-өзү актабай калып жатат. Ошон үчүн кышкыга чейин сатпай сактап коюуну чечтим. Балким баасы көтөрүлүп калар деп үмүттөнүп отурам. Быйыл Ош областынын аймагында 27 000 гектар аянтка жүгөрү эгилген. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 100 гектарга көп. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, быйыл арпанын айдоо аянты да өскөн. Бирок ошол эле учурда буудайдын айдоо аянты 5000 гектарга кыскарып кеткен. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.